Ак жоолук, ак элечек кийген апалар, ак калпакчан аталар ак боз үйдүн ичинде өлкө келечегин ойлоп келгендерин айтып турушат. Ал эми ал ишенимдүү келечекти Азаттык демократиялык саясий партиясынын талапкерлери курат деген пикирлерин билдиришүүдө. Аябаган чыган, кыран кыздарыбыз депутаттыкка катышып атат. Келдибеков деп угуп атабыз. Алдагы аябай жакшы кыргыз эли үчүн экономикалык жактан аябага чоң салымын кошкон жигит. Биз ошо программалардын угу менен биздин өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү, эмне кемчиликтер болуп аткандарын айтканга ушул эки кемпир келип алдык. Жакшы ушуларды тап биз дагы ушу салабыз деп үмүттөнүп турабыз эми. Жакшы болуп турасың. Ошентип Азаттык демократиялык саясий партиясынын талапкерлери алайкуу эли менен жолугушуу үчүн улуу тоолорду аралап келишкен. Ат үстүндө ойногон кыргыз мырзалары Азаттык партиясынын желегин көтөрүп, улуттук уңгусун көрсөтүп, эл кызматына аттанып жаткан талапкерлерди тосуп алды. Алайкуу эли менен жолугушууда сөз учугун партия лидери Исмаил Исаков баштап, ушул жердин кулуну болгон Азиретали Аттокуров ишенимдүү көп кырдуу тажрыйбасы бар талапкер экенин билдирүү өттү. Мунун келечеги зор, сүйлөгөн сөзү, иштеген иши, жүрүш турушу. Мына ошон үчүн биз атайлап, тандап, иним кел, кошул деп атып, суранып алып кабыл алдык. Анда Азаттык номері 10, Азиреталинин номері қанша? 6. Биздин жаштардын эң алдындагы командири 6 номер. Ал эми Азаттык партиясынан жогорку кеңешке аттанып жаткан Ахматбек Келдибеков алайкуу тоолорун азаттык деп түшүндүрдү. Анткени партия желеги анын маани маңызы, ала тоо алдындагы кыргызстандыктардын азаттык экендигин айтты. Элдин азаттыгы үчүн ар бир инсан салым кошуп, татыктуу кызмат көрсөтүү керектигин билдирди. Ошол эле учурда Кыргызстандагы көйгөйлөргө токтолду. Азаттыктын желегин могу тоолорду көрүп турасыздарбы? Мына ушул тоолор, мына кыркалар. Окшош турабы? А деген көк асманды тиреген, ала тоодо жашаган кыргыз элинин азаттыгы деген. Бул жерде алайкуу үчүн айтып койсок керек, айтып койсок болот. Көк асманды тиреген алайкуу элинин азаттыгы деп. Азаттык бул бир гана адамдын азаттыгында эмес, ошол жолдон кыйналгандын азаттыгы. Судан кыйналгандын азаттыгы, турмуштан кыйналгандын азаттыгы, жумушу жоктуктан жумуш издөөнүн азаттыгы болуп эсептелет. Маданият менен саясат кош канаттай эриш аркак жүрөт деп ыр күүгө жакын алайкуу эли. Азаттык партиясынын талапкери, маданият кызматында жүргөн Азаттык партиясынын гимнинин автору Максат Кулуев менен жакындан таанышты. Учурдагы маданий тармагындагы тоскоолдуктар айтылды. Ал эми үгүт жүрүшүндө партия гимнинен башка чыгармаларды аткарууга тыюу салынгандыктан, элдин суранычы менен айыл элинин көөдөнүнөн орун алган чыгармасынын саптарын көркөм окуп берди. Айда балам жылкыңды, ата баба журтуна, мен куруйун шаар кезип айыл калды унутта, жети атаң баскан жер, жетеси бүт жаткан жер, мени тартпай чоң атаң тарт, журт таштабайт Кыргызда. Журтубуз аман болсун. Ошондо эле алайкуу элинен депутаттыкка аттанып жаткан Азиретали Аттокуров өз эли менен баарлашып, алайкуу эли ушул күндөрдө тартып жаткан катаал шарттарына токтолду. Бул маселелерди жон териси менен сезген талапкер алдыдагы шайлоодо жеңишке жетсе, бир топ жеңилдиктер жаралаарын кошумчалады. Бизге бүгүнкү күндө ушундай биримдик керек болуп атат. Мен айды чыгарганда экинчи себеби бар. Айыл кыдырсаң ичиң ооруйт. Ушундай най чыкпай калды үйлөрдөн. Бары көчүп кетип атат. Ички миграция күчөп атат. Кадр өспөй атат. Биздин ошол көйгөйлөр бүгүнкү күнгө чейин келип, эл дагы бизге ишенбей калып атат. Ошол көйгөйдү чечиш үчүн, ошол маселелерди чечиш үчүн мен башымды сайып ошого аттандым, урматтуу туугандар. Тоолуу райондо жашаган элеттиктердин көйгөйү чоң. Мындан улам жолугууга барган талапкерлерге элдин берген суроосу да, талабы да көп болду. Убакыттын тардыгынан көпчүлүгү көөдөнүндөгү суроосун берип үлгүрүшкөн жок. Мына биздин көйгөйүбүз, мына Пасовияны мына сиз айтканда чындыгында илгери un, ак май, галош, палош, баягы камакчылардын өтпөгөн товарларын алып жүрүшкөн.
Ана азыр акча болуп калды, бирок пособие эмнеде? Мына азыр Алайкуу элинде мал болбосо жашоо жок бизде. Бир үй бүлөдө 6-7 бала бар, даже 8-9 бала бар. Эне атасы иштебейт. Ошолордун пособиясы көп болсо 4000-5000. Ал эми ошо 7 балага бөлүп көрсөңөр эмнеге жетет? Азыркы биздин өкмөт өкүлөр же ошо соцфондокулар мындайда бунун калтыраган бир жаман эски машинасы болсо деле, бунун машинасы бар, чыкпайт. Бунун 2 уyu бар, бунун бир аты бар. Буга пособие чыкпайт деген эме болот, туурабы? Алла Таалам колдоп, элим колдоп биз жеткенде биринчи мыйзам ушу пособие болот. Биринчи мыйзам. Сөз беребиз. Ана мына высокогорныйда бизде ушу чындыгында мына теректен бери карай Гуйоташ, Кочаты, мына жору кайыңтала, сайталалар ушулар чындыгында мына пенсиябыздагы, пособиябыздагы, айлыгыбыздагы ушу жогорку немеге көтөрүлбөйт себеби. Ошентип Алайкуу элинен аттанып бара жаткан кандидатка эли журту күлүк менгизип, жалпы партия мүчөлөрүнө ийгилик каалап, улуулардын ак батасы менен жыйынтыкталды. Жалпы элдин журттун атынан Азирет Али ишиңи жүктүү болуп, минген жоргоңо түшпөй, ошо жорго менен тиге келдиктүү айткандай, ак үйгө чейин кирип кетип, амин, Аллах. Амин, Аллах.